армысыздарга. Мен сиздерди декретте олтурган эжелерди, Фабелдик компаниясына кошумча жумуш издеп жүргөн байкелерди, эже студенттерди сиздерди мен эң жөнөкөй жумушка чакырам. Сиз күнүнө интернетке короткон убактыңызды туура колдонуңуз. Биз жылуу үйдө отуруп эле телефон аркылуу онлайн иштеп, нолдон баштап өз бизнесиңизди куруп алсаңыз болот. 100% кепилдик беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0704 13 42 14 WhatsApp номерине Эргеш Казаныкүлгө кайрылсаңыздар болот. Гүлзат Мамытбек азыркы жолдошумда Эквадорго учуп кеткен деди. Өзүнүн Кыргыздын демимин деп атаган белгилүү саентолог Гүлзат Мамытбек кечээ өзүнүн жеке баракчасына мурдагы жолдошу сабап салгандыгы тууралуу айтып, видео кайрылуу жасаган. Ал видео интернет булактарына тарап кызуу талкууга алынууда. Барометр Check-it KG сайтынан Гүлзат Мамытбектин өзүнө байланышып, көпчүлүктү кызыктырган суроолорго жооп алууга аракет кылды. Саламатсызбы? Дароо эле кечээки болуп өткөн окуя тууралуу кыскача баяндап өтсөңүз. Негизи башында мен окуйм десем болбой апамдар турмушка чыгасың дешип, ушул кишиге берип салган. Бирге 7 жыл жашадык. Мен экинчи аял болуп тийгем. Булардын үй бүлөсү өзү ушундай зөөкүрлөр окшойт. Иниси да аялын урат, мени да токмокточу. 2016 жылы баарына чекит коем деп ажырашалы десем, мага тапанча такап, үйдү бербейм, өзүң кете бер деген. Ата-энем үйгө киргизбей койгон. 2 айлык балам менен бирөөнүн үйүндө жашап, 2 айлык баламды чакага жуунтуп жүргөм. Кийин Кариб деңизине окууга кеттим. Келсем балдарымды бербей, анан убалга жеттик. Буга чейин балдарыңызды сиз менен чогуу жүргөндөрүн көрүп калып жаттык эле. Ооба, алар мага ишемби, жекшемби күндөрү келип турушчу. Эми ошого да уруксат бербей койду. Анан адвокатымды алып барсам, мени кызым менен сүйлөштүрбөй койду. Үйгө болбой эле кирип кызыма чуркасам, мага жетип, башка койгулап, колумду кайрып, эшикке сүйрөп чыкты. Мен Сокулук районунун ички иштер башкармалыгына ал адамдын үстүнөн арыз жаздым. Мени буга чейин ал 2-3 жолу эркек башы менен сотко берген. Сиз кечээки кырдаалга кабылган учурда азыркы жолдошуңуз Хуан мырза жаныңызда беле, дегеле ал кандай көз карашта? Хуан 2 жума мурда Эквадорго учуп кеткен болчу, жаңы проекттер боюнча. Ал киши кыргызча түшүнбөйт да, анан сураса көп маалымат бербей жатам. Болгону балдарымды ала албай ыйладым десем, капа боло бербе деп койду. Ага айтууну туура көргөн жокмун. Укса ойлонуп келип алышы мүмкүн да. Булак Барометр Check-it KG.